сөзгө түшүнбөгөндөргө окууга сунушталбайт. Президент Садыр Жапаров быйылкы жылдын 1-апрелинен тарта светтин баасы калктын бардык катмарларына 80 тыйындан сатылсын деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы пенсиянын көлөмү 10 000 сомдон кем болбосун деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы мамлекеттик кызматта иштегендердин айлык акысы курска салыштырмалуу $200 кем болбосун деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы 3М төрөлгөн үй бүлөгү анын улуттуу социалдык абалына карабастан токтоосуз 3 бөлмөлүү үй берилсин деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров 3 жана андан көп балалуу үй бүлөгү анын киреше булактарын текшерүүсүз ар бир балага 3000 сомдон кем эмес пособия өкмөт тарабынан берилсин деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы унаа айдоочуларга жеңил айыптар үчүн салынуучу айып пулунун көлөмү 300 сомдон ашпашы керек деген буйрукка кол койгонун басма сөз кызматы Галина Байтерек кабарлады. Сөзүн кайра артка алып койгон жок. Садыр Жапаров Кыргызстандагы коррупционерлердин үй мүлкүн конфискациялоо анын жакындарына катталганына карабастан өздөрүнүн кулакка тартып Кыргызстанда жашоо укугунан ажыратылсын деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров педофилдерге өлүм жазасын киргизүү тууралуу буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы кредиттердин пайызы жылдык 10%дан ашпасын деген буйрукка кол койду. Жагымдуу бекен же Баланчаев 100 миллионго шектелип камалды. 1 миллион төлөп үй камагына чыкты. Дагы 1 миллион төлөп акталды. Эмичи? Сокурдун тилегени эки көз дегендей, чындап келгенде кыргыздын бир дагы карапайым жаранын президенттин ким болгону эч